Анан дуанын тартиптери билесиздер да. Биринчи Алла Тааланы макталат, кайсыл дуа болбосун. Экинчи салават айтылат, анан жалпы мусулмандарга дуа кылат, өзүнө дуа кылып туруп кайра салават менен бүтүрөт. Ушул тартип болсо дуа кабыл болот. Дуа асманга көтөрүлөт экен. Жер жүзүндө намаздын кыбласы мына Мекке болот. Дуанын кыбласы асман болот экен. Аллах Таала асманда эмес, бирок ошол жерде дуа кабыл кыла турган периштелер жашайт да. Көбүнчө периштелердин көпчүлүгү асманда жашайт, көпчүлүк бөлүгү. Ошол жерден береке ырыскы алар ушундай казынада, асман казына береке ырыскын алып түшөт. Демек дуа кабыл болуп көтөрүлүш үчүн дуанын эки канаты керек болот экен, куш сыяктуу учуш үчүн. Эки канаты, оң канат Алла Таалага мактап айтылат дуада, сол канаты салават айтылат. Ошого дуаңызда унутпаңыз салават айтууну. Аллага мактайсың, о кудурет чексиз Аллахым, өзүңө шүгүрлөр, мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар болсун. Эли жерибизде тынчтык бер мамлекетибизге. Үй бүлө бала чакама өзүмө деп туруп, анан кайра салават менен бүтүрөсүз. Кажаат намазында демек бүт муктаждыгыңызды сураңыз. Биз суранганды билбейт экенбиз. Кудайым неге бизге бербейт дейбиз, биз айтпайбыз го, эл айтат. Неге бизге бербейт дейт? Анткени ал Кудайдан сурабайт.